Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктар. Студияда мен Алмаш Бараталиева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Жалал Абад шаарындагы борбордук дүкөндөн алтын уурдаган деп шек саналган 5 жаран маданият чек ара бекетинен өтүп бара жаткан жеринен кармалды. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында аныкталган көйгөйлөр бар. Мындай маалымат өкмөттө өткөн жыйында айтылды. Кээ бирлер мисалы үчүн бузулуп жаткан автомобилдин номерин тагып алып айдап жүргөндөр болуп атат. Кээ бирлер жанагындай ар кандай материалдар менен жаап алып айдап атышат. Бензинге коюлган нарк дагы да арзандашы мүмкүн. Бензиндин бүгүнкү наркы кандай? Заводдордон алган баасы мурда жогору болгон. Ошол жакта төмөндөгөнүнө байланыштуу биздегилер дагы бензиндин баасы ылдыйлады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы маданият чек ара бекетинен өтүп бара жаткан жеринен 5 киши кармалган. Алар Жалал Абад шаарындагы борбордук дүкөндөн алтын уурдаган деп шек саналып издөөгө алынгандыгы аныкталган. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын маалымдаганы боюнча уурулукка шектелип кармалгандар Өзбекстандын жарандары. Милиция менен чек ара кызматкерлеринин биргелешкен аракетинин натыйжасында шектүү аялдар чек арадан Өзбекстанга өтүүгө аракет кылып жатышкан кезде колго түшкөн. Алардын жанынан уурдалган зер буюмдар табылган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Белгилей кетсек, чек ара кызматкерлери шектүүлөрдү Жалал Абад облустук милициясына өткөрүп беришкен. Жолдун четиндеги түркүктү сүзгөн жол тандабасынын айдоочусу каза болгонун жол кыймылы коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, жол кырсыгы 17 февралда саат 8:00 чамасында Дэн Сяопин менен Интелгелпо көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Lexus GX 470 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай түркүктү сүзгөн. Киши автоунаанын ичине кыпчылып калгандыктан куткаруучулар чыгарган. Андан сырткары машинанын ичинде дагы бир аял болгон. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришкенче, жол тандабасынын 34 жаштагы айдоочусу алган жаратынан улам каза болгон. Ал эми 39 жаштагы аял оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Топтолгон бардык материалдар тергөө органдарына берилип, тийиштүү экспертиза дайындалды. 20-22 февраль күндөрү аба ырайы туруксуз болуп, көпчүлүк аймактарда жаан тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тоңгулук жана тайгак болот, тоолуу райондорго күрткө чыгат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин оорлотуп, кыштоолордо мал багууну кыйындатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тоолуу жолдордогу айдоочуларды ортодогу 500 метрлик чектөөнү сактоого чакырууда. Премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев өкмөттө өткөн брифингде коопсуз шаар долбоорунун алкагында аныкталган көйгөйлөр тууралуу билдирди. Анын айтуусунда долбоор ишке кирген күндөн тарта 9700 эреже бузуу катталып, анын ичинен 50% бузуу катары бекитилген. Долбоор ишке киргенден кийинки негизги көйгөйлөр жол инфраструктураларына, жол белгилерине, мамлекеттик номерларга, кээ бирлери бир унаага катталып, башка унаалар менен жүрүшкөндүгүнө жана кээ бири чоң 7 апрель Горький Чүй Курманжандатка, Жибек жолу Фучик көчөсүнүн кесилиштериндеги тыгындар менен байланыштуу. Ушул кесилиштерге жашыл өң узагыраак күйгөндөй кылып, жол чырактарын ишин тазалоо керек, деди Абулгазиев. Өкмөт башчы кошумчалагандай, бул кемчиликтер бир жуманын ичинде чететилет. Эске сала кетсек, коопсуз шаар долбоору 12 февраль күнү ишке кирген. Жазалма автомобилдик номерлер чыгып атат. Кандайча болгон. Кээ бирлер мисалы үчүн бузулуп жаткан автомобилдин номерин тагып алып айдап жүргөндөр болуп атат. Кээ бирлер жанагындай ар кандай материалдар менен жаап алып айдап атышат. Булардын баарына тең биз айттык, азыр жазалма номерлер болобу же туура эмес башка автомобилге тагылган номерлер айдап жүргөн автомашинага тагыла турган болсо, кайсы себептен тагылып атат? Мунушунун баарын талдашыбыз керек. Жана номерлерин башка жаап алып, материалдар менен жаап, кээ бирлери ар кандай ыкмаларга барып атышат. Булардын баарын тең биз биринчиден түшүндүрүп айтып, эскертип, анан мындай жолдорго барбаганга баралы дедик. Азыр эми айып пулдарды салганга бизде андайлар бар, ошо 1000 сомдон салыш керек өзү. Биз ошондой тапшырмаларды бердик. 6 машина ошондой болуптур. Акыркы бир жыл ичинде күйүүчү майга болгон нарк кескен кымбаттап кеткен. Эми февраль айынын башынан тартып, мунайдын баасы 3 сомго ылдыйлады. Монополияга каршы күрөш кызматынын маалыматына таянсак, 2019 жылы мунайга болгон баа туруктуу сакталат. Май коюучу жайларда бензиндин баасы арзандады. Бул айдоочулар үчүн жагымдуу жаңылыктардан болду. Акыркы бир жыл ичинде эле күйүүчү майга болгон нарк кескен кымбаттап кеткен эле.
Азыркы мезгилде, азыркы сезондо жакындан бери бензиндер арзандап жакшы болуп калды. Мурун бензин кымбат болуп, даже көчөгө басышка эми убакыт болбой калган. Кайда бассаң эле бензин кымбат, аябай кыйынчылык болуп аткан. Азыркы мезгилде жакшы, мына бизнесмендер 5 колун оозуна салбай ушундан күндөн күнгө арзандата берсе элге абдан жакшы болмокто. Өлкөдөгү базар экономикасы күйүүчү майларга да көз каранды. Мунайдын наркы жогору болуусу менен кымбатчылык өкүм сүрө баштайт. Эми бул жылы арзанчылык болот деген божомолдор айтыла баштады. Айрыкча жаз келерге жакын айдап себүү иштерине болгон жеңилдиктер байкалышы мүмкүн. Өткөн жылга салыштырмалуу бензиндин баасы 4 сомго чейин түшкөн. Учурда Жалал Абадта айы 95-43 сом 90 тыйындын тегерегинде, айы 92-40 сом 50 тыйын, айы 80-36 сомдон. Ал эми дизель майы 44 сомдон сатылууда. Дыйкандарга бул өтө чоң жардам, өтө чоң колдоо. Мына күйүүчү майлар менен, ошо майлоочу майлар менен дыйкандардын талабы, дыйкандардын муктаждыгы өтө чоң. Экономикалык жактан мына кымбаттабагандыгы өзүнүн ордунда сактап турушу бул өтө жакшы колдоо болуп эсептелинет. Монополияга каршы күрөш кызматынын маалыматына ишенсек, 2019 жылы мунайга болгон баа туруктуу сакталат. Жакынкы күндөрдө дагы 1 сомго арзандап калуусу да ыктымал. Бул бензиндин баасы бул бизге алып келип поставщиктердин ал жактан производство болгон заводдордон алган баасы мурда жогору болгон. Ошол жакта төмөндөгөнүнө байланыштуу биздегилер дагы бензиндин баасы ылдыйлады. Бул дагы боюнча да 50 тыйын 1 сомго арзандайт деп айтылып жатат. Кыргызстанга мунай негизинен Россия жана Казакстандан алынып келинет. Быйылкы жылы Орусия менен келишим түзүлгөн. Натыйжада 50 000 тонна нефти, 485 тонна бензин менен бирге дизель жана авиакеросин жетиштүү камдалган. Бактыгүл Тешебаева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Президент тарабынан быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Бул жарлык мезгилдин талабы. Өткөн жыл Алапка районундагы номер 1 май айыл аймагынын 53-ында жемиштүү жылдардан болгон. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Алабука районунун 1 май айыл аймагынын Айрытам айылында өзгөрүүлөр болуп жатат. Мында оорукана, балдар бакчасы, маданият үйү капиталдык оңдоп түзөөдөн чыгып, элге шарт түзүлүүдө. Ажек айылында 300 орунду маданият үйү жаңыдан салынды. Маданият сарайынын айланасы тосулуп, көрктөндүрүүгө да шарттар түзүлгөн. Былтыркы аймактарды президенттин аймактарды өнүктүрүү жылына карата программасында биздин айылда бир топ жакшы иштер алдыга жылып атат. 30 жылдан бери эч кандай ремонт болбогон маданият үйүбүз баардык айнектер алмашып, капиталдык ремонттон чыгып атат. Мында жаштар үчүн спорт зал ишке берилди. Былтыркы жылы футболдук газон азыр жаштар үчүн пайдаланууга берилген. Азыркы күндө бүт жаштар жанагы баңгиликтен, ар кандай жаман көрүнүштөрдөн арылып, азыр бүт спорт менен машыга башташты. Жаштарды иш менен камсыз кылуу, жаштар үчүн спорттук мелдештерди өткөрүп, ден соолуктарын чыңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Өткөн жылда жаңы спорт зал курулуп, кичи футбол аянтчасы бүтүп пайдаланууга берилип, спорттун 3 түрү боюнча ийримдер иштеп жатат. Эми бул жайлар балдардын сүйгөн жайына айланды дейт мындагылар. Тренажерный залдар бар. Ажек айылында тренажерный зал ачылды жаңыдан. Көптөгөн балдарды ошундай ийримдерге тартуу азыр чоң иш-чаранын бир негизги иш-чара болуп эсептелет биздин учурда. Спортко кызыккан жаштар өтө көп бизде. Келечекте Кыргызстандын атын чыгара турган жаштарды тарбиялайбыз деген үмүттөбүз. Аталган айыл аймакта 2 ФАП курулуп пайдаланууга берилген. Айылдын борборундагы участкалык оорукана жаңыдан курулуп, эскиси оңдоодон чыкты. Ал эми Алмабел айылында жол оңдолуп, ФАП курулуп бүтүү алдында турат. Мына ушул иштердин баары эл үчүн көрүлүп жаткан камкордук дейт мындагылар. 2018 жылы көп жакшы иштер болду. Мисалга алсак, мына бизде фабус жок эле, мына фабус курулуп мына бүтөйүн деп аяктап калды. Ошо Алмабел айылынын ичинен айылдык жолду курдук эле, азыр анын көпүрөсүн да куруп койдук. Кудай кааласа, ага да шагалдарын төксөк, ушу маршрутка автобус айылдын ичи менен аралатып жүргүзөбүз деген ниет бар да. Жалпылап айтканда биздин өткөн жылы таза суу жаатындагы аракеттерибиздин натыйжасында калкыбыздын
80%га жакыны Кудайга шүгүр таза суу менен камсыз болду. Мындан сырткары Советтер Союзунун учурунан бери каралбай келе жаткан социалдык инфраструктура, анын ичинде саламат сактоо мекемелери, өзүңүздөр айтып өткөндөй ФАПтарды куруу, ооруканаларды капиталдык ремонттон чыгаруу, ошол эле учурда маданий мекемелерди, маданият үйлөрүн куруу, спорттук жайларды куруу жаатында айыл өкмөт өтө ийгиликтүү иштерди аткардык деп айтсам жаңылышпайм. Быйылкы жылда да көп иштер аткарылуусу алдыда турат. Мурдагыдай эл жеке көйгөйүн айтуудан токтолуп, эми элдик иштер үчүн аракеттер көрүлүүдө. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Ала Бука району. Мына ушундай эле региондорду өнүктүрүү жылында айыл аймактарда алгылыктуу иштер жасалды. Жарыяланган жарлык бир катар алдыга жылууга салым кошту. Быйыл дагы бул кадамдар уланып, региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланып, ага ылайык иш-чаралар колго алынып келүүдө. Калк саламаттыгы үчүн күрөшкөн Базаркоргон аймактык ооруканасынын имараттары да толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Теманы Мунара Жапарова улантат. Жугуштуу оорулар бөлүмү буга чейин кейиштүү абалга кептелген. Дарыгерлер үчүн эскилиги жеткен имаратта иштөө, бейтаптарга кызмат көрсөтүү бир аз оңтойсуздук жаратчу. Эми аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында имарат толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, заман талабына жараша шарттар түзүлүп болуп турат. Эшик терезелери пластика менен алмаштырылды. Жылуулук системасы реконструкция болуп, ичине ысык суу, муздак суу киргизилип, бейтаптар үчүн толук шарт түзүлүп берилди десем жаңылышпайм. Өзүңөр байкагандай, мына айлана чөйрөсү, мына эмеси брусчаткаланды, айлана тегереги толук тосма менен тосулду. Мындайча айтканда, бардык бейтаптар үчүн шарт түзүлүп атат. Ар бир бөлмөгө ысык суу, муздак суу киргизилип, толук жакшы шарттар түзүлдү десем жаңылышпайм. Бул жайга түрдүү илдетти жуктуруп алган бейтаптар келип, ден соолуктарына кам көрүп, дарыланып чыгышат. Жугуштуу илдеттер менен күрөшүүдө болсо, таза имарат жетиштүү шарттардын түзүлүшү да башкы орунда болуп саналат. Мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн мындай аракет үчүн тургундар да ыраазы. Биз 2 жыл алдын жатканбыз, кызымдын ичи өтүп, анда условиялар жок болчу. Анан мына жерлерде раковиналар жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр, жылуу раковиналарда жылуу суу, муздак суу чыгып турат. Кудайга шүгүр, докторлор деле жакшы карашат. Балдарымна келгенибизге 4 күн болду. 4 күндөн бери абалдары жакшы. 9 айыл аймакты өзүнө камтыган Базаркоргон районунун калкы ушул ооруканадан келип, дарыгерлерден жардам алып турушат. Андыктан ооруканага тагандык болгон имараттардын баары бирдей көрүнүшкө ээ болуп, оңдоодон өткөрүлдү. 2018 жылы Базаркоргон Бекмирза Исмаилов атындагы аймактык оорукана болуп наам берилди. Бул жерде эми дагы айтып кетсек, төрөт бөлүмүнүн чатыр алмашылды, ичи сырты полный капиталдык ремонттон өттү. Азыр быйылкы жылга коюп атабыз терапия бөлүмүн жана эндокринология бөлүмдөрүн капиталдык ремонттон өткүзүү. Жаңы ошо эндокринология бөлүмүн ачуудабыз. Жакында ремонту бүтсө, ал жерде да ачабыз. Ар бир жаран өз ден соолугуна кайдыгер карабай, ар 6 ай сайын текшерүүдөн өтүп турууга ак халатчандар үндөшөт. Анткени бекем ден соолук күчтүү мамлекеттин курамын толуктайт. Мунара Жапарова, Манас Назаров, Базаркоргон району. Сузак районунда өткөн 2018 жылдын ийгиликтери белгиленип, райондун өсүп өнүгүшүнө салым кошкондордун аты аталды. Өзгөчө жеке ишкерлер кайрымдуулук фонддордун аркасы менен региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында пландалбаган иш мерчемдерди турмушка ашып, калктын жашоо деңгээли, жаңы жумушчу орундарды түзүүгө бөлгө жаратты. Жыйындын жүрүшү менен кабарчыбыз тааныштырат. 2018 жыл Сузак эли үчүн жаман жылдардан болгон жок. Экономикалык, социалдык, маданий жаатта бир топ иш-чаралар жүзөгө ашты. Өндүрүш жаатында 10 ишкана пайдаланууга берилди. Өзгөчө айыл чарбасында сыртка экспортто жакшы колго алынды. 2018 жылы 4 кооператив уюштуруу 344 пунашканалар ачылды. 2018 жылы айыл чарба продукцияларынан Россия Федерациясына 120 тонна күн караманы майы, күрүш 100 тонна, чеснок 20 тонна, пияз 80 тонна, алмакак 400 тонна, бул Турция менен Германия мамлекеттерине, жаңа маңызды 380 тонна Иран, Ирак, Россия Федерациясына, ошондой эле 1,5 тонна козу карын Франция мамлекетине экспорттолуп чыгарылды.
Ички жолдор курулуш жаатында айтылуучу мисалдар арбын. Бирок райондун билим берүү тармагындагы өксүктөрдүн башына мектептердин эскилиги, балдар бакчанын аздыгы дагы эле негизги көйгөйлөрдүн болуп калууда. Эгерде райондо балдар бакчасына баручу балдардын саны 25 000 болсо, алардын болгону 5 000 гана бакчага барат. Андан сырткары бүгүн эртең көчүп кете турган мектептердин саны 11. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде мисал сөзүм кур болбош үчүн, мисалга Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Сымкат айылында 10 жылдан ашуун убакыттан бери өздөрүнүн күчү менен, мындайча айтканда, местный бюджет менен садикти куруп келатат, а бирок бүгүнкү күндө дагы деле ошол садик бүтпөгөн. Эмне бул садиктин аз гана, мындайча айтканда, азыр мына донорлорго жакшынакай кылып туруп, мен айткым келет да, ушу донорлорго азыраак гана каражат менен ушул садикти бүтүрүп, ошол жердеги жаш бөбөктөргө жакшынакай кылып тапшырып койсо мүмкүнчүлүк бар. Жакырчылыкты азайтуу, социалдык жардамдар, өтө начар үй бүлөлөр үчүн элдин демилгеси менен салынган үйлөр бул жылы көп болду. Бул коомчулуктагы ынтымактыктан кабар берет. Анткени менен райондо диний жактан мүчүлүштүктөр арбын. Облус боюнча алынган маалыматтарда Сирияга жөнөп кеткендердин саны 2000ден ашуун. Ага төмөнкү критерийлер негиз болууда. Диний түшүнүгү төмөн жаштардын ислам дини тууралуу туура эмес түшүнүктөрдү алып, динди катуу карманып калуусу. Интернетке байланган коомдук тармактардан ар түрдүү диний экстремисттик жана террористтик өнүгүттөгү аудио, видео жана фотоматериалдардын таасирине кирип калган жаштардын көбөйүүсү. Саламаттык сактоо тармагында болсо өткөн жылы жаңы 10 фельдшердик акушердик пункттар ишке берилди. Быйыл болсо пункттарды үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көтөрүү аракети көрүлөт. Бул элдин саламаттыгын сапаттуу тейлөө үчүн экендигин адистер айтып өтүштү. Региондордо өнүктүрүү жылында же секторлордун көмөгү менен аткарылган иштер өтө көп. Мигранттардын коомдук уюмдары спорттук залдарды салууга көмөк берсе, ишкерлер сырттан инвестиция тартуу мүддөсүн козгоду. Ошондуктан жыйын соңунда жылдын кайрымдуу инсаны, жылдын мыкты ишкери, мыкты мекемеси номинациялары тапшырылды. Ал эми үстүбүздөгү жылы өткөн жылдагы кемчилдиктерди жоюу, калкты тейлөөдөгү ачык айкындуулук үчүн санариптештирүү, мектеп балдар бакчасына тизмени электрондук түргө өткөрүү, айылдарды интернет менен туташтыруу сынды милдеттери коюлду. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Созак району. Жалбот облустук китепканасы авариялык абалда ага өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өткөн жылы жараксыз деген корутунду чыккан. Ага карабастан кызматкерлер окурмандарга кызмат көрсөтүп келүүдө. Бирок жараксыз деп табылган жайда кызматкерлер менен китеп сүйүүчүлөрдүн өмүрү кооптуу абалда. Темага Диана Райымжанова токтолот. Китепкананын астанасын аттаган адамга бир көргөндө авариялык абалда деп айтууга негиз жок. Анткени мындагы кызматкерлер аны демөөрчүлөрдүн жардамы менен эски жайды жамап, актап, сырдап алган. Анысын жаап, жашырганы менен дубалдарда жарака пайда болгон. Үстүндөгү чатыр болсо толук чирип калган. Китепкананын ушу сырткы жана ички бөлмөлөрүн бир аз да болсо ушу косметикалык ремонттон өткөрдүк да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына силер көрүп атканда ошол биздин авариялык абалда экенин көрүнбөй жатат да. А негизи авариялык абалда деп корутунду чыгарылган бул имаратка. Имарат 1926 жылы пайдаланууга берилген. Кылым карыткан дубалдар өзгөчө кырдаалдарга туруштук бере албайт. Мындан улам 70-жылдан бери жыйналып келе жаткан 126 000ден ашуун китептин жана кызматкерлердин өмүрү кооптуу абалда. Эми баягы Кудай сактасын, баягы бул кырсык деген айтып келбейт дейт. Баягы жер термелип, катуу жер термелип кала турган болсо, албетте баягы кооптуу абалда деп айтсак болот. Себеби дегенде биздин имарат авариялык абалда деп коргоо комиссиясынан ушу акт түзүлүп, корутунду берилген. Эскини эптегиче эси кеткен эмгек жамаат 2006 жылдардан бери имаратты жаңыртуу аракетинин үстүндө. Бирок жыл сайын каражат тартыштыгынан китепканага каржы бөлүнбөй келет. Абалы баарыбызга белгилүү, авариялык абалда аны ошо мамлекеттик бюджеттен каржылап, титулдук листке киргизүү боюнча дайыма бизге кайрылат. А биз болсо өкмөттүк деңгээлде тиешелүү сунуштарыбызды берип келатабыз. Бирок тилекке каршы титулдук листке киргени менен баягы курулушу башталбай калып, ушул көйгөйлүү маселе болуп келе жатат.
Бул жайдын жетекчилиги жардам сурап, жергиликтүү бийликтин эшигин каккылап, керектүү жооп болбогон соң демирчилердин жардамы астында имаратты оңдоону колго алат. Бирок ага өзгөчө кырдаалдар министрлиги каршы чыккан. Ушу узак пайдалануунун натыйжасында имараттын дубалдарынан көпчүлүк жерлеринен жаракалар кетип, ушу полдорунан сыз өтүп, негизги конструкциялары эскилиги жеткен. Ошол себептен азыр эгерде катуу жер титирөө каттала турган болсо, бул имаратта адам өмүрүнө зыян келүү коркунучу бар. Белгилей кетсек, заманбап китепкана куруу үчүн болжолдуу 60 миллион сом акча керектелет. Кошумчалай кетсек, бул мекемеге жыл сайын 15 миңдей окурман баш багат. Диана Рамжанова, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Кыргыз Республикасынын Илим билим министрлиги тарабынан жаш таланттарды колдоо максатын көздөгөн "Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам" кароосунагы быйыл 3-чү жолу өткөрүлөт. Сынакка катышуу үчүн учурда шаардык, райондук деңгээлдеги турлар өтүүдө. Өнөрлөрдүн сынагынын жүрүшү менен төмөндө тааныша аласыздар. Жаш таланттардын таймашы, жанды аткарылган ырлар, калыстардын баасы, даярдыктардын жыйынтыгы чыкчу күн, катышуучуларда чоң толкундоолор. Буга чейин сынак вокал бий шартында гана өссө, быйыл комуздан да аз салышы бар. Бул жагдай балдардын улуттук аспаптарга болгон мамилесин жакшыртуу аракетин көздөйт. 2018-жылы Жалал Абад облусунан барган Ариет балдар чыгармачылык борборунун жаш таланттары бийден башкы байген эч кимге берген жок. Быйылкы даярдык өткөн жылдагы да мыкты болбосо кем эмес. Негизинен биз балдарды 3 жаш өзгөчөлүгү боюнча тандап алабыз. 7 жаштан 11 жашка чейин, 12 жаштан 14 жашка чейин, 15 жаштан 17 жашка чейин. Азыр шаардык турунда эң мыкты аталган 6 окуучу бул областтык турга өтөт, жолдомо алышат. Областтык турдан республикалык деңгээлдеги атайын өкүлдөр келип тандап алышат. Кароого жалпысынан 3 жанр боюнча 200гө чукул жаш талант катышууда. Ар биринин өнөрүн, артисттик чеберчилигин баалагандар. Сындан өткөргөн калыстар арасында да аларга коюлчу талаптар бар. Балдар бар, бирок иштеш керек да. Иштеп үйрөнүп, мына кружоктор бар, достар, жаш балдар, мектеп балдары үчүн иштеш керек да. А так жакшы балдар. Бизде артистичность биринчиден тондон чыкпаш керек, ритмика деген немелер бар да, критерийлер бар. Ошо карайбыз да, и поведение на сцене, артистичность. Катышуучулардын арасынан тандалып алынган эң мыкты деп табылган 6 гана окуучу облустук турга жолдомо алышат. Чамда жаш талант. Гүлжан Аманбаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Түз эфирдеги жаңылыктардын токтолгон чыгарылышын мына ушулар түздү. Кечиңиздер көңүл жуулансын, саламатта туруңуздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар.